Аламдардын Роббиси болгон жаратуучу Аллах Тааламга мактоо, санаалар, хамд болсун. Жана өзү жиберген пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ага Алланын саламы, салаваттары болсун. Биз бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы 6 учур деген сабактабыз. Ошонун акыркы 6-чы учуруна келдик. Бүгүн бул рисалада акыркы сабагыбыз. 6-чы учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз жогоруда буга чейинки сабактарда айтып келдик. 40 жашында пайгамбар болгон. 13 жылдай Меккеде болду. 10 жылдай Мадинада болду. Ошентип Мадинада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көз жумду. Сөөгү да ошол жерге коюлду. 13 жыл Меккеде болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенин мушриктери, Меккенин адамдары менен күрөштү. Ошол жерде ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмесин түшүндүрдү. Ошону жеткизди. 13 жыл бою ибадатты тек гана жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнаш керек экенин адамдарга жана Аллахтан башкага эч бир затка сыйынуунун бир да бөлүгүн, керек болсо бир бөлүгүн эмес, бир дагы учун дагы арнаган болбойт экен. Алла Таалам буга чейин деле пайгамбарларды жөнөткөндө бардыгын эң биринчи чакырыгы Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынгыла, андан башка эч кимге сыйынбагыла, эч кимге шерик кошпогула деп. Анан айттык, ошол 13 жылдан кийин 13 жылдын ушул акыркы жылдары ушул намаз биринчи парз болду. Анан Мадинага баргандан ушу зекет, ушул орозо, ажылык ушулар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 63 жашында бул дүйнөдөн өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди жеткизип кетти, мойнундагы аманатын жеткизип кетти. Керек болсо ошол эле доордо перстер, бийик румдар деп коет. Каттары, сахабалары булуң бурчун жер бетин аралап, кыдырып, жерге которуп, бул динди аманат жеткизейин деп таркап кетишти. Биз бул 6-чы учурда эмнени алабыз туугандар? 6-чы учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийинки кээ бир учурлар, бир абалдар, ошол жерден бир өрнөк, сабактар, ибараттар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөдөн өтүшү чоң бир кайгы болду. Кээ бир адамдар айтат, адам баласы үчүн, адамзаты үчүн мындан өткөн чоң кайгы жок. Сахабалар катуу кайгырышты, оор күн болду. Мына ошол учурда айрым араб уруулары, башка эле адамдар, ушу мусулмандар ошондой ызычуулар болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өтүп кеткенин укканда бир топ адамдар, бул пайгамбарды биз пайгамбар десек эмнеге өлүп калат? Эгер пайгамбар өлүп калса, анда бул пайгамбар эмес деп чыгышты. Бир топ уруулар, дагы башка бир жактагы мусулмандар, биз пайгамбардын көзү барында ушу намазыбызды окуп, зекетин берчи элек, анан зекет ошол пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын элчилерин жиберет эле, ошол жактан зекетти чогулткан адамдар болот. Зекетти чогултканда чогултуп, анан ошону Куранда 8 түрлүү айтылган категориядагы адамдарга таркатчу эле. Анан ошондо кээ бир адамдар пайгамбар тирүү кезинде биз зекет берчик, пайгамбар өтүп кетти, эми зекет бербейбиз деп чыкты. Дагы бир Мусайлама ибн Кадзаб деп, Мусайлама жалганчы, мен пайгамбармын деп чыкты. Мына пайгамбар өлдү, эми мен пайгамбардыгым аныкталды. Ал дагы пайгамбар, мен дагы пайгамбар. Ал мага мурас таштады, мен ага шериктеш пайгамбармын деген нерсени таркатып, ошол адамга дагы жалганчы пайгамбарга да ишенип кеткен топтор болду. Айтор пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийинки доордо ошол учурларда бир оор башаламандык, ошондой нерселер болду туугандар. Жалганчы пайгамбарлар чыга баштады. Ансы деген, Мусайлама деген, дагы аттарын эсте албай атам, бир нече ушинтип мен пайгамбармын деп чыгышты. Айрыкча ла иляха иллаллахны айтып эле динге кирип алып, бирок диндин талабын билбегендер, ошол жүрөгүнө ыйман орногондор, эл үркүсө кошо үркүйт деп эле элдин басымы менен кирип кеткендер, мына ошондой адамдардын ыймандары олку солку болгон. Себеби дегенде толук ыйман жүрөктөрүнө орногон эмес эле. Анан ошонун артынан бир топтору башка жалганчы пайгамбарларга ишенип кетти. Бир топтору болсо динден чыгып кетти. Бир топтору болсо динден жүз буруп кетти. Бир топтору болсо шек күмөндө болуп, бул кандай пайгамбар болуп өлүп калганы? Анда бул пайгамбарда бир күмөн барбы дегендей бөлүнүп кетти. Анан ошол учурда адам шайтандар да жөн отурбай, ушул моментти пайдаланып, мен пайгамбармын деп чыга калгандай, жанагынтип Мусайламага ошогон жалганчы пайгамбарлар чыгып,
мен мына пайгамбарды улантып кете берем, мага ээрчигиле деп бир топ адамдарды азгырып, мусулманмын деген адамдар ушул Мусайлама ибн Каддаб жалганчы болгон пайгамбар ошону ээрчип кеткендер да болду. Анан туугандар, биз бул окуялардан эмнени айткыбыз келет? Мына ушул сөздү ушул жактан түшүнөйлү. Биз билдик, пайгамбарлар деле бул адамзаттындагы эле адамдардай эле. Булар деле жеп, ичет, уктайт, үйлөнөт, бала чакалуу болот. Булар деле ошо өлөт. Пайгамбарларда эч кандай Кудайдын бир касиеттери жок. Пайгамбарлар кадимки адамзаттын эле жынсынан. Бул нерсе таң калыштуу эмес, пайгамбардын өлүп калышы. Мына ушул учурда туугандар, чыныгы бул диндин билбегендер, динди түшүнбөгөндөр, ыйманы жүрөктөрүнө орногондордун жүздөрү ачылып калды. Ошол үчүн биз бул учурду жакшы түшүнүп, жана ушул абарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын досу болгон, жакыны болгон Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар ибн Хаттаб сахабалар кандай мамиле кылдышты? Абу Бакр радыйаллаху анху орду өтө чоң болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки халифа ушул болгон. Ошондой динден жүз буруп кеткендерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана мен пайгамбармын деп эндер менен ошолордун тобу менен Абу Бакр радыйаллаху анху согушту. Ридда деп коет да, динден жүз буруу, динди таштап салуу деген. Бардыгы кайтып келип, биз жана себептерин айттык. Бир топтор эл үркүсө кошо үркүгөндөр бар экен, бир топтору ыймандары жүрөктөрүнө орногондор бар, бир топтору ошо түшүнбөгөндөр бар, бир топтору чын эле жүрөктөрүндө оорулары бар, бир топтору эки жүздүүлөр бар. Баягы мусулмандар ийгиликтүү болсо ошолордун үлүшүнө илим калайын, анан мен капыр болсом үлүшүнө илинбей калам деп ичи капыр, сырты мусулман болуп көрүнгөндөр бар, жүрөгү оорулар бар. Ушуга окшогондордун бардыгына пайгамбар өлгөндө жүздөрү ачылып, динден жүз буруп кетишти. Ошон үчүн биз дагы бул сираны окуп, азыркы азгыруу заманы ар кандай кыйынчылыктар, динден ырык кетип аткан учурлар бар, адамдарда капыр сөздөрдү сүйлөп аткандар бар. Айрыкча ар кандай секталардын заманы азыр. Адам шайтандар аябай көп, адамдарды азгыргандар да аябай көп. Биз дагы ошолордон болуп калбайлы. Канча деген мусулмандар мына жүрүп, ар кандай секталарга, баптизм дейби, мирит йогова дейби, жахаванын көйлөр дейби, ошондойлорго өтүп кетти. Алар мусулман болгон, түшүнгөн ата энелери динди, бирок булар деле ошо динди ээрчип кирип кеткен, диндебиз деп, мусулманбыз деп. Бирок мусулманчылыкты билбегенден кийин жана айткандай ар кандай жакка болуп кетти. Мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлгөндө адамдардын абалы кээ бир кандай болгондо биз дагы бүгүнкү күндө ушундай олку солку заманда туруштук бербей, бири капыр болуп, бири болсо динин таштап кетип, бири болсо капырчылыкка өтүп кетип, ошондойлордон болуп калбайлы. Мунун баары эмнеге кайтат? Мунун баары ошол пайгамбар алып келген диндин өзөгүн билбөө, ошо диндин максатын билбөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн ушул Меккеде ла илаха иллаллахга 13 жыл арнады? Дээрлик айтканда 13 жыл ичинде намаздагы, орозодагы, зекеттагы айтылбады деп. Себеби дегенде адам максатын жакшы билиш керек. Бул диндин өзөгүн түшүнүш керек. Анан түшүнбөй эле мен мусулманмын деп келмени айтып коюп мусулман болуп калдым десе, жанагындай өйдө ылдый болгондо замат деле капырчылыкка өтүп кетет. Эгерде ла илаханы айтып коюп эле мусулман болуп калуу жеңил болсо, анда мынчалык кыйынчылыктар болбойт эле да. Меккенин мушриктери деле ла илаханы айтып коюп, мынтип кан төгүп, согуш болуп, 23 согушка катышкан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. 23 согуш болду. Ушунун баары керек беле анда? Ла илаханы айтып койсун болду. Жок, мындай болгон эмес да. Ошон үчүн канча деген адамдар бүгүнкү күндө ла илаханы айтып коюп, бул келмеге каршы келген иштерди жасай берет. Ла илаханы мусулманмын деп коюп, мусулманчылыктан чыгып кете турган, ыймандан ажырап кала турган сөздөрдү, амалдарды жасай берет. От менен суу бирикпегендей эле таухид менен ширк бирикпейт туганда. Кантип таухид деген бул Аллахтын, ла илаха иллалла, Аллахтан башка сыйынууга зат жок. Мен Аллахка гана ибадат кылам, андан башка эч кимге кылбайм деп туруп, сөзүңүз менен айтып, ишенимим да ошондой деп туруп, бирок амалында ага каршы иштер жасап атса, Аллахтан да башкаларга сыйынып аткан болсо, бул кандай болот? Же бул адам түшүнбөйт эмне айтып атканын? Же бул адам эки жүздүү, башка эмне себептери бар? Ошон үчүн Меккенин мушриктерине келмен айткыла, кутуласыңар, ушунун артынан бейишке киресиңер десе, алар айткан эмес. Эмнеге десе, ажа алал алихата илахан вахида инна хада ла шайун уджаб. Не дешип атат? Биз эмне ушул кудайчалардын баардыгын бириктирип, биз бир эле кудайга сыйынып калабызбы?
бир эле Кудайга сыйынып калабыз. Бул нерсе ажийип нерсе, бул таң калыштуу, акылга сыйбаган нерсе. Мындай болбойт деп мушриктер таанып атат пайгамбардын чакырыгына. Неге? Себеби алар түшүнгөн бул келменин маанисин. Эгер биз бул келмени айткандан кийин бул сыйынып аткан кудайларыбыздын баарын таштайт экенбиз. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынат экенбиз. Ла илаха иллаллахтын мааниси ошондой деп билгендиктен алар өздөрүнүн динин таштаган эмес, мушриктер. Мына көрдүңүздөр, адам маанисин түшүнсө кандай, түшүнбөсө кандай болот? Түшүнбөсө айта берет. Анан бүгүнкү күндө келип алып туугандар, биз эмнеге муну айтып атабыз? Канча деген азгырып аткан адамдар бар, адашып аткандар бар. Ошентип эң негизгиси келмени айтып койсоң, сен мусулмансың, жүрөгүң таза болсун деген нерсе менен адам алданып калышы мүмкүн. Ошентип жүрө бериши да мүмкүн. Капырчылык иштерин кылып атканына майни да бербеши мүмкүн. Имандан ажырап кала турган сөздөрдү, амалдар кылып аткан жүргөнүнө көңүл да бурбашы мүмкүн. Ошентип өтүп кетсек эмне болот? Ошентип жакындарыбыз өтүп кетсек эмне болот? Мусулманбыз деп эле жүрө берип, бирок сөзүбүз, амалыбыз, ишенимибиз бул нерсеге каршы келген болсочу. Андай нерсе жок туугандар. Ла илаханы айтып кой дагы, каалаган оюңду ойлоной бер, каалаган сөзүңдү сүйлөй бер, каалаган амалыңды амал кыла бер. Эң негизи сен асмандагы Аллахты унутпа, жүрөгүңдү таза болсун, оозуңда келмең болсун, болду деген нерсе жок динде андай. Мына бул жерден эми азыр ушул окуядан айбарат сабактарды алып айтып кетели туугандар. Шейх Фаузан хафизаллах кайфа якулу ла илаха иллаллах ва яд'у гайраллах. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деп алып, кантип анан Аллахтан башкага сыйынгандар бар, башкалардан дуа кылгандар бар. Андай болсо, ла илаха иллаллах мааниси эмне бул? Ла илаха иллаллах жөн эле бул тил менен айтылып кое турган нерсе эмне? Жок, бул сөзсүз тил менен да айтылат, амал менен да кылынат. Бул келиме улуу келиме. Мунун талабы бар, мунун мааниси бар. Талабы эмне? Талабы ан юхлисал мар'у ал-ибадата лиллахи азза ва жал. Кылып аткан ибадатын туп-тунук кылып жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо. Ага эч кимди шерик кошпоо. Аллахка сыйындыңбы, башка эч кимге сыйынбайсың. Аллахтан үмүт кылдың, башка эч кимден үмүт кылбайсың. Аллахтан корккондо эч кимден коркпойсуң. Аллахтан суранганда эч кимден суранбайсың. Ал эми башкаларга кылчайып карап үмүт кылып жүрөгүңдү байлабайсың. Аллахтан башкага ибадаттын эч нерсесин арнабайсың, таштайсың. Тек гана Аллахка жүзүңдү бурасың. Ал эми фаллади якулуха ва лам ятрук бил мутажабих минан нусус. Ал эми ким айтып бирок таштабаган болсо, келмеси бузулат туугандар. Иманы бузулат, жардам бербей калат бул учурда. Кээ бир адамдар ушундай бир туура эмес түшүнүктөрү бар туугандар. Анан ошондой туура эмес түшүнүктө жүргөн, динге чакыруучу келбетинде көрүнгөн адамдар да бар. Алла алам өздөрү түшүнөбү ошол чакырып атканын же түшүнбөйбү, бир Аллах билүүчү. Мындай деп айтышат да. Эң негизи ла илаха иллаллахны айттыңбы, сен мусулмансың, болду. Ла илаханы айткан адам бейиш кирет. Ла илаханы айткан адам имандуу болуп калат, болду. Ла илаханы айткан адам мусулман болуп калат, болду, сен ушу менен ийгиликке жетесиң. Эң негизи ла илаха иллаллахың барбы, болду дейт да. Анан хадистерди келтирип коет. Жана кыямат кайымда бир адам келип күнөөсү болсо, адамдын көзүнүн кулачы жете тургандай жерге чейин күнөөсү, китептери аябай күнөөгө толгон. Ал адам курудум дейт. Анан бул дүйнөдө жашоосунда бир эле жолу ушу ла илаха иллаллахны айткан экен. Ошонун кагасы жазылган келмени таразанын оң жагына коюп, күнөөлөрү сол жакка койгондо, жананча көрүнгөн күнөөлөр сапырылып түшөт. Келме оор болуп, мына ошонун артынан бейиш кирет деген хадис келген. Анан ошону мисалдап коюшат. Мына көрдүңбү? Күнөөсү аябай көп, бирок ушу келмени бир эле жолу айткан экен, бейиш кирип кетти. Бул менен мен деле ошо келмени айтып коюп, каалаган ишимди жасай берем, каалаган сөзүмдү сүйлөй берем, Кудайга деле сыйына берем, анан башкага деле ошондой үмүт кыла берем, жасай берем. Жана деп айттык го, мазарларга айлана берет, кабырларга барып мал сое берет, аласа ар баледен калас деп ошондой отторго сыйынат, жана Ноорузда келгендей. Эң негизи жүрөгүм таза, Алла Тааламга деле ишенем мен. Кудай деген эле адамбыз деп. Анан оозумда келмем да бар. Келип атпайбы хадистер деп. Жок туугандар, бул адам өзүн өзү алдоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, ла илаха иллаллах боюнча келген хадистер келгенде, ошону бири-бирин толуктаган хадистер бар. Ошол менен кошо түшүнүш керек. Анан бир бурчун алып алып эле, мына бул жерде айтпадыбы? Ла илаха иллаллахны айткан адам чын жүрөгү менен айтып койсо, бейиш кирет деген. Мына ла илаха иллаллахны айтып коюптур, мына мынча күнөөсү болсо да бейиш кирип кетти деп. Бул адам өзүнүн хавасын да коет, өзүнүн напсисине ээрчип, өзүн өзү алдаган адам. Аллах сактасын. Мына жашоолук эле бир мисалды берейли туугандар. Жөнөкөй эле да. Сизге минтип айтайық. Мен бирөө айтты да, атаңыз айтты мисалы. Балам,
сага бир фирмадан жумушка орнотоюн деп атам, бир жакшы жумуш сенин кесибиң боюнча. Анан ал жака дипломуң керек экен, жогорку билимдүү деген. Анан саат 8-ден калбашың экен келишимдеринде деп бир нече шарттарды айтат сизге. Мына мындай деп. Анан ошо шарттар боюнча ал жака ишке орношо албайт экенсиз деп. Ошо шарттардын баарын эскерет. Анан ошол сөзгө кошуп да айтып коет. Эң негизги бул жумушуңа берилип, көңүл буруп койсоң эле бул иш жүрө берет деген бир сөздү угуп калдыңыз. Анан берки дипломун, саат мынчада келишин, берки талап шарттарына маани бербей эле эң негизгиси жүрөгүң менен көңүл буруп койсоң болду. Бир эле сөзүн кармап алып туруп, анан 8ге деле барып эле коюңуз, диплом деле алып барбай эле коюңуз. Негиз бир сөзүн кармап алыңыз атаңыздын. Барып фирмага барат. Негизгиси мына мен от души келдим, көңүлүм менен келдим деген нерсе жардам беребиз? Жок, жардам бербейт туугандар. Теги талаптары бар, шарттары бар. Аны айткан, сизге эскерткен. Ошолор эң биринчи зарылдыктар экен. Сиз бир эле сөзүн кармап алып келип туруп талап кылган болобу? Жок, кире албайсыз ал жумушка. Мына ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла иляха иллаллах боюнча айткан хадистери көп. Мисалы, айткан башка бир хадис бар. Ман кала ла иляха иллаллах ва кафара бима ю'бад мин дунилlah. Кимде ким ла илахын айткандан кийин ал сөзсүз Аллахтан башкага сыйынуучу нерселерге капыр болуш керек деп атат. Бул деген сөз ла илахын айткан адам Аллахтан башка сыйынылуучу нерселердин бардыгын четке кагыш керек деп атат. Ошолордун бардыгына ишенбеш керек деп атат. Ошолордун бардыгын четке кагып аны жокко чыгарыш керек деп атат. Антпесе ла илаха иллаллах жардам бербейт. Дагы башка бир хадисте келет. Кимде ким ла илахын айтып, жана Аллахтан башкага сыйынуучу нерселерге четке кагып капыр болсо, ошондо Аллах таалам ага тозок отун арам кылат деп. Жана ошол келмеси менен Аллахтын жүзүн кааласа, Аллахтын жүзү кааласа дегени ошо Аллах таалам үчүн гана, Аллахтан башка эч кимге сыйынбайм деп, башка сыйынчу нерсенин баарын таштайм деп, ошону максат көздөсө деген сөз. Мусулман болуш үчүн элдер деле ла илахын айтып коет го, мен деле айтып коеюнчу ла илаха иллаллах. Жүрөгүмдө иман, оозумда келмен бар деп коет. Алкаш бир мас болуп келип алып. Мен мусулманмын деп коет, анан тура эмес иштер жасап жүрө берет. Келмени буза турган, иманын буза турган иштер жасай берет. Ошондо ушул жер актап калабы? Анан кээ бирөө ушундай чакырды. Эң негизи ла илаха иллаллах болсо болду. Мына хадис келген го. Ла илаха иллаллах келмеси бар адамга тозок от арам болот деген. Жок, хадистер толук, бири-бирин толуктайт, түшүндүрөт туугандар. Жана жогоруда мисалдап бергендей. Анан кимде ким бир бурчуну урдап алып, мен мындай түшүнүп алдым. Мына, мага ушул эле жетиштүү деген жок. Ла илаха иллаллахтын шарттары бар, талаптары бар. Анан ошолору аткарганда гана анан барып ошол ла илаха иллаллах жардам берет. Анан талаптарын аткарбасаң, шарттарын аткарбасаң, ал ла илаханы миллион эмес миллиард жолу айт, пайда бербейт туугандар эч кандай. Себеби дегенде маанисин айтып атпай, ла илаха десе, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч нерсе жок. Иллалла, тек гана Аллахтын өзүнө гана сыйынам. Аллахтан башка нерселерге мындай эч көңүл бурбайм, эч нерсе аларга мен баш ийбейм, алардан үмүт кылбайм, суранбайм. Бүт менин көздөгөнүм, ойлогонум, коркконум, үмүт кылганым, сыйынганым жалгыз Аллах гана болот деп өзүңүз тили менен айтып алып, анан кайра эле карасаң, ширктин түрлөрү көп да өткөндө айтпадыкпы туугандар. Ошонун бирин эле арнай берсе, ал келмени буза берген амалдардын бири болуп кала берет. Дагы бир хадисти келтирип коюшат. Мисалы келет, о адам баласы, сен жер бетинде көлөм менен күнөө кылып келсең да, сумма лaqitani la tushrik bi shay'an. Андан кийин мага жолуккан кезде сен Аллахка шерик кошпогон болсоң, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Мен сага ошол жердин көлөмүндөй кечирим берем кайра деп. Мааниси ошол туугандар, ширктен арылып келгендер. Аллах тааламга сыйынууда, ибадат кылууда шерик кошкон эмес. Биз айттык, ширктин түрлөрү көп туугандар. Чоң ширк бар, жашырылган ширктер бар, кичинекей ширктер бар. Бул Тирмизиде келген хадис. Анан бул бир жерин алып, тире жерин алып, анан өзүнчө түшүнүп алган болбойт туугандар. Биз бул нерсеге эмнеге токтолуп атабыз туугандар? Биз айтайын дегенибиз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийинки абалда сахабалардын кылган мамилеси кандай болду ошол адамдарга? Себеби жанагы мисалы Мусайламага ишенип кетти бир топтору, ошону пайгамбар деп. Бирок алар эмне деди? Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ишенбейбиз дедиби? Мына эми азыр мен салыштырайлы. Негизги бул жерге келмеге эмне байланышы бар? Биякта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүп калып атса, бир таап адамдар жүз буруп атса, анан сен кайра келмеге кирип кеттиң деп, может бирөөлөрдүн башы айланып атышы да мүмкүн да. Биз эми ошону бул жакка байлайлы азыр. Түшүнөлү туура.
эмне байланышы бар беде келмени түшүндүрүп кайра пайгамбардын өлүмүн айтып. Караңыздар туугандар, мисалы Мусайлама деген жалганчы пайгамбарга ишенип кетти бир топтор. Анан алар эмне пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жалганчы деди, жок, жалганчы эмес деген. Мусайлама дагы пайгамбар деген. Бир топтор болсо ушул миссиясын улантуучу деп ишенип алды. Бир топтор болсо бул дагы пайгамбар, тигил деле пайгамбар деп алды. Эми караңыз. Эгерде пайгамбар деп алды. Бирок булар ооздорунда ла илаха иллаллах деген сөзү бар. Ла илаха иллаллах деген сөзү бар. Аллахка болгон ишеними бар. Керек болсо Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деген дагы күбөлүгү бар. Бирок ошондой болуп атса дагы Абу Бакр менен Умар ибн Хаттаб сахабалар эмнеге кылычын алып ошолор менен согушту? Алардын оозунда келмеси турат. Жүрөгүндө Кудайга ишенген ыйманы турат. Көрдүңүздөр, ал келме пайда бербейт туугандар. Себеби ал келмени буза турган ишенимди алып келди алар. Ал келменин шарттарына, талабына каршы келген нерсени алып келди. Келменин мааниси эмне эле? Келмеде Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок десе, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын элчиси деп келме түшүндүрөт. Булар болсо кимди кылды? Башка бирөөнү элчи кылды. Жана Аллахка да ишенгендей, Аллахтан да жана башка нерселерге да ишеништи. Ошо келме болсо дагы. Себеби мисалы бир топтор зекетин бербей койду ошолордун. Себеби зекет, намаз бул келменин акысынан туугандар. Ла илаха иллаллахтын акысынан. Ла илаханы айтып намаз окуса жардам бере? Ла илаха иллаллах. Намаз окубаса. Ла илаханы айтып талаптарын аткарбаса ла илаха жардам бере? Бербейт. Мына ошондой эле ошо уруулардагы бир топ зекетин бербей койду, бир топтору пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишенбей койду. Бирок ла илаханы айтып атат. Пайгамбар өлүп калды деп намазын таштап салышты, динин таштап салды. Бирок ооздорунда ла илаха иллаллах бар. Биз жалпысынан айтканбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин эле адамдар билген Аллах таалам бар экенин, ырыскы бери турганын, жакшылык жамандык Алла таала бере турганын. Пайгамбарлар негизи келгенде Аллах бар деп келбейт алар. Себеби ар бир коом билген Аллах бар экен. Ошол Аллахтын өзүнө ибадатты арнагыла. Кандай силер Кудай таалам бар деп келесиңер, ибадат кылганда эле буттарга, эстеликтерге, ар кандай нерселерди, идолдарды Кудай кылып аласыңар. Булардын баарын таштагыла, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп келген негиз пайгамбар. Андан башка эч кимге сыйын арнабагыла. Жалгыз Кудай бар дегенден ибадатты дагы жалгыз өзүнө арнагыла. Бир адам өлгөндөн кийин сурак бар экенине ишенбесе, акыретте сурак бар экен, бейиш тозок бар экен, бирок ла илаха ишенбесе, ла илаханы айтса жардам береби? Жардам бербейт туугандар. Бир адам ла илаханы айтып, бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экенине ишенбесе, ла илаха жардам береби? Бербейт туугандар. Анан бир адам мусулманчылык, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да пайгамбар, бирок бул дин арабтардын дини. Анан араб кул десе, өзү ушинтип шылдыңдаса динди, өзү мусулманмын, мен деле ата бабам мусулман десе, жардам береби? Жок тууганда, жардам бербейт андай. Бир адам айтса ла илаха иллаллах Мухаммад расул, мен деле намаз окуйм деп, намазы да бар. Анан айтса, тиги христиандардын деле дини туура, алардын деле өзүнүн ишеними бар да. Атеисттердики деле туура. Эми ал кабырга сыйынгандарга тим эле коем, алар деле өзүнүн билген ишин кылып атат да дегендей ишенимиз болсо жардам береби? Жок туугандар, өзүңүз айтып атпайсызбы? Ла илаха иллаллах. Мен Аллахтан башка эч кимди сыйынууга татыктуу деп санабайм. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деп өзүңүз айтып атасыз. Келменин талабы ушул. Ал айтып атам деген эмне? Тил менен учу менен айттым деген сөз жок. Ушинтип ишенем мен. Ушинтип түшүнөм. Ушундай ишенимде болом. Ушундай ишенимди жүрөгүмө байлайм деген сөз. Анан ошентип келип алып кайра эле сыйынса сыйына берсин, ал деле. Яхудтардын өзүнүн дини, алар деле сыйына берсин. Анан бирөө айтат, өлгөндөн кийин сурак жок десе, эми көрүп келген бар бекен десе, туура, эми сен деле деп анын ишенимин деле кубаттап коебуз, башка бирөөнү кубаттап коебуз. Бирөө келип айтат, арабтардын дини дейт. Ушундай учурда окуган намазыңыз, айткан келмеңиз жардам береби? Жок, жардам бербейт тууган. Мына ошентип биз алданып калбайлы туугандар. Оозубузда келме бар, окуган намазыбыз бар, биз да туткан орозобуз бар деп, бирок бул келмеге каршы болгон нерселерди жасап коюп, жүрүп өтүп кетпейли. Бул келмени каршы буза турган ширктерди жасап өтүп кетпейли. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенде ошол кээ бир уруулар, кээ бир коомдор ошентип динден ыргып кеткендей болуп, айрымдары зекетин бербей, айрымдары башка бир пайгамбарларга ээрчип кетти. Айрымдары пайгамбарга шек санады, бул пайгамбар болсо эмнеге өлүп калат деп. Мунун баары ошо эл үркөзө кошо үркүгөндөр туугандар. Ошон үчүн сиз дагы кошо үркүгөндөрдөн болуп калбаңыз.
Себеби бул келменин маанисин билбесеңиз ошолордон болуп каласыз, Аллах сактасын. Себеби билбеген адам эмне? Адамдардын баары намаз окуп туруп, кой мен деле намаз окуйнчу. Адамдар айтып калды, ушу намаз окусаң эле ишиң жакшы жүрөт экен деп атат. Мен деле окуйнчу, ишим жакшы жүрүп кетсин деп окусам. Мунун баары ошо кошо үркүгөндөр. Анан намаз окуп, иши жакшы жүрбөбөсө, чото жакшы болбой атат го деп анан намазды таштап салышат. Келе иши көбөйүп кетсин, намазды таштап салат. Бошобой атам мен деп. Ушундай түшүнүктө жүргөн адамдардын баардыгы ла иляха иллаллах келменин маанисин түшүнбөгөндөр туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атса, мен акыркы пайгамбармын, менден кийин пайгамбарлар болбойт. Башка бир хадисте келген, менден кийин жалганчы пайгамбарлар чыгат деп. Анан бирөө келип алып, тиги деле пайгамбар да, тиги деле бир билгени бар го деп. Алла таалам айтып атса, менден башка гайыпты эч ким билбейт десе, бирөө келип, ал деле билет окшойт деп. Аллахтын сөзүнө каршы сөздү сүйлөп атсаңыз. Ушунун баардыгы ыйманды булгай турган нерселер, ыйманды буза турган нерселер, ыйманды кемите турган нерселер. Ла иляха иллаллах келмени буза турган нерселер туугандар. Ушул жалпысынан алтын чучурда биз туугандар ушуну алдык. Мына Саффат сүрөсүнүн 36 аятын караңыздар. Не деп айтат мушриктер? Иннахум кану ида кила лахум ла иляха иллаллах ястакбирун дейт. Мушриктер деп Мекке мушриктер, аларга ла иляха иллаллах дегиле деп айтылса, не бойлорун көтөрчү элек. Бойлорун. Неге айтабыз биз деп? Эмнеге? Ва якулуна инна латарику алихатина лишаирин маджнун. Алар айтышат дейт, биз эмне ушунча сыйынып келип аткан буттарыбыздын баарын таштап, каяктагы бир акынга, жиндиге баш ийип калабызбы? Таштап салабыз деп. Кимди айтат? Пайгамбарды жамандады, пайгамбарды. Себеби пайгамбарды да ушинтип жамандаган деп, сыйкырчы деген, акын деген, жинди деген ар кандай сөздөр менен атаган. Көрсөзбү, бул мушриктер билген ла иляха иллаллах маанисин. Ла илаханы айткандан кийин биз мунун талаптары бар. Бул жөн эле сөз эмес. Мунун максаты бар, мунун шарттары бар, талаптары бар. Биз мунун буттардын баарын ташташ керек. Буга чейин сыйынып келген нерселерден биз арылышыбыз керек. Биз жалгыз Кудайдын өзүнө гана сыйынышыбыз керек. Ошондо биз деп, ошон үчүн булар айткан эмес. Бүгүнкү күндө адамдар кээ бирөө сөздүн баркын да билбейт. Капырчыктуу сөздү капырчык деле айтып кое берет. Мусулманчылыктын сөзүн айтып кое берет. Кайра ошого каршы иштер жасай берет. Мунун баары туугандар караңгылык, надандык, ошол илимден алыстагандыктан, динди түшүнбөгөндүктөн. Ишенген ишенимиңизге каршы болгон ишенимди алып келсеңиз, албетте ал ишеним бузулат. Айткан сөзүңүзгө каршы иш жасасаңыз, сөзүңүз бузулат. Айткан ишиңизге каршы иш жасасаңыз, ишиңиз бузулат. Ошо келменин ушундай талап, максат, шарттары бар туугандар.